Социалдык тармактардагы пикири үчүн козголгон 44 кылмыш ишин таптык. Бул биз чогулткан гана кылмыш иштери. Иш жүзүндө мындан да көп болушу мүмкүн. Анализде 2020-жылы бийлик алмашкандан кийин жарандарды интернеттеги пикири үчүн жоопко тартуу фактылары көбөйгөнү белгилүү болду. 2022-жылы соц тармактын 17 колдонуучусуна оор беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Өткөн жылы Кыргызстанда маанилүү окуялар болгон. Кыргызстан Өзбекстан менен тактала элек жана талаштуу чек ара тилкелерин чечкен. Айрым кыргыз жарандары бийликтин өзгөндөгү Кемпироват суу сактагычынын жерин башка тилкеге алмашууга каршы чыгып, Бишкек жана Ошто бир канча акция өткөргөн. Эч качан бул жерде жер талаш болгон эмес. Жер талаш деген сөздү уккан эмеспиз. Анан талаш эмес жерди эмне үчүн берип атабыз? Кийин бийликтин чечимине каршы пикирде болгон 30дай активист, блогер жана саясатчы кармалган. Алардын айрымдарына Facebook'тагы посторуна байланыштуу бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен да иш козголду.